Assalamu алейкум ардактуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эле ЛТРде менин айылым көрсөтүүсү. Биз бул жолкусунда Ош облусунун Карагулжа районуна караштуу Кеңеш айылына келип отурабыз. Илгеркиче атын атап айтканда Жипром деген ат менен өтө таанымал айыл. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте ушул айылдын жашоо, турмуш тиричилигине бүгүнкү күндө эмне менен алек болуп атат, кенен таанышканга аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ош облусунун Карагулжа районуна караштуу Кеңеш айылы деңиз деңгээлинен 1600-1700 метр бийикте жайгашкан. Облус борборунан 125, райондон 24 чакырым алыста орун алган. Калкынын саны 4470тен ашык, 1174-түн тегерегинде кожолук жашайт. Айылда 2 мектеп, 2 ФАП, спорт зал, стадион, китепкана, мечит жана маданият үйү бар. Бүгүнкү күндө айылда бир топ иштер аткарылып, өнүүгө аракет күч. Бизде Кеңеш айыл өкмөтүндө 2 айыл бар. Пор Кеңеш деп. Экөөнү тең мектептерибиз бар. 2018-жылы республиканский бюджеттен акча каралып, 2 этаж 275 орундуу мектеп курулуп бүткөн. Заманба бүттү алдагы. Андан кийин Пор айылында 54-жылында салынган мектеп экен эле, ошонун ремонтун өткөрүп, алда заманба болуп бүтүп, азыр мектептер жакшырап калды бизде. Дүйнөлүк банк тарабынан акча бөлүнгөн. Азыр таза суу чыгаар алдында турат. 90-95% бүтүп калды. Кудай кааласа мына жаңы жылга жетпей элге суу беребиз деп турабыз азыр. Алдыда ушул Кеңеш айылына кыла турган кандай бир иш пландар бар да ал? Алдыда бизде бала бакча азыр ошонун аркасынан чуркап атабыз. Бала бакчабыз такыр болгон эмес. Азыр ошолорго шарт түзүүнүн үстүндө азыр жанагы проектлерин чыздырып, колдон келишинче аркасынан ошону бүтүргөнгө чуркап атабыз азыр. Кеңеш айылы географиялык шарты катаал болуп, дарыянын боюнда жайгашкан айылдардын бири. Эң эле көйгөйлүү маселеси жол. Эгерде бул айылдын жол маселеси чечилчү болсо, калктын социалдык, экономикалык жактан бир топ жеңил болмок. Биздин айыл өкмөттө эң көйгөйлүү маселе болуп, бул мына биздин жол чечилбей келе жатат. Себеби райондун центрине, андан кийин өзгөн Ошко барыш үчүн жолубуз тетири, тегеренип барабыз. Башта Союз маалында Карагулжа Мырзарык деген жол болгон. Азыркы бүгүнкү күндө ошол жол жараксыз болуп, иштебей турат. Ошонун негизинен элибиз тегеренип кыйналат. Эгер ошол жол республикалык деңгээлде чечилип калса, элибиз ошол Ош облусуна барыш үчүн 60 километрдин жакын чакырым кыскарат эле. Элибизге да жакшы шарттар түзүлөт эле. Экономикасына дагы бир кыйла киреше улактанып келет эле. Ошол жолду эми ишке түшүргөнгө кандайдыр бир иш пландарды иштеп чыкса болобу? Ошол жаатта бир карап атасыздарбы? Эми карап аракет кылып жазып көрүп атабыз. Эми ал жактан чечилбесе, биздин алыбыз жетпейт экен. Ошо жогору жакка жетип калса, ушул жогору жактан бир келип, ушу маселени элдин көйгөйүн чечип берсе, абдан жакшы иш болот эле. Ар бир айылдын атынын өз таржымалы болот эмеспи? Бул айылдын тарых таржымалын билүү үчүн аксакалдарга бет алдым. Бале, карысы бардын ырысы бар дегендей, айылдын так ортосунда жайгашкан мечиттен аксакалдарга кезиктим. Баары менен бир четтен амандашып, андан соң айыл тарыхын сурадым. Бул жер өзү Кеңеш айыл болуп калган себеби ошо Кеңеш өкмөтү курулганда, анан бул жердин аты коюлганда чамамда ошондо. Ошон үчүн Кеңеш айыл болуп калган. Анан бул жер башта 3 колхоз болгон экен. Биз эс тартканга чейин. Жаңылык колхозу, Эмгекчил колхозу, анан Кеңеш колхозу деп. Ушул 3 колхоз болгондон кийин уларды бириктирүү болот. Бириктирүү болгондо анан 2 колхоз жоюлат да Кеңеш колхозу болуп, Кеңеш бир колхоз болуп калган экен. Ошо ойдон ушу бир колхоз менен келеткан. Кеңеш колхозу болуп. Анан бул кийин совхоздоштуруу болгондо Куршап совхозуна кошулган да. Өзгөн районунун Куршап совхозу. Куршап совхозунун 7-чи отделениясы болуп калган.
бул жер. Ошо менен 7-нчи отделение болуп келип, кече 68-69 жылдары бу жер анан Узгенский МЖС болгон бу жер. Кеңеш аты өчүп анан МЖС болгонбуз. МЖС болуп да 74-чү жылга чейин болду окшойт. 74-чү жылдары анан биз ГК Жипром болдук анан. ГК Жипром болуп туруп ушул чарба мына Союз таркаганга чейин ГК Жипром ат менен келдик. Союз таркагандан кийин кайта эски атты алдык да. Кеңеш айыл өкмөтү деп анан кайта кеңеш баягы эски атыбызга кайта келдик. Бул жерде негизги басымдуулугу таздар деп коет бизде. Таздар. Ошо таздарды азыр бизде анча-мынча башка элдерден келип жашагандар бар анча. Бул деле түбөлүктүү жашагандар. Түбөлүктүү атасы, ата бабасынан бери ушул жерде болуп калган адамдар, алда ушул жерде. Ошо азыр бу жерде 3 топ жашайт таздардын. Чаргуулу, Төлөгүүлү, Болтулу деп 3 уруу ушул жерде жашайт азыр. Негизгиси. Аба бул айылдын ынтымагына бир басым жасап кетпейсизби? Аксакалдардан жаштарга болгон акыл насаат, айылда аксакалдарга болгон урматсы дегендей. Айылда Кудай кааласа ынтымакчылык жакшы. Аксакалдарыбыз ушу, отургандар ушу жердин аксакалдары. Анан бардык нерсени айыл өкмөтүбүз да кеңешип турат ушул аксакалдар менен бири-бири иш жасаарда. Ошонун негизинде ушул иштер болуп атат. Балдарыбыз да Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Ошо балдарыбыз ушу көп нерсени мынабу оңду бүткөн балдарыбыз ушул айыл үчүн көп нерселер жасап берди. Онун атын атап турсам башымды жетпей калды, кайсыларын аташымды. Бардыгы бар. Жолдо кире бериште турат, арка деп жасап, муну бир жылкы бүткөндү балдарыбыз жасап берди. Муну остановкабызды көрсөңүздөр керек. Муну бир жылкы бүткөн балдарыбыз жасап берди. Спорт залды жасап берди балдарыбыз. Ушинтип көп нерселер жасап атат. Кийин анан мынабы бизден ушу жерден чыккан балдар ушу башка жактарда иштеп жүрүшөт. Ошо жерде экөө достошуп, ушу ниет кылышкан экен, ушу элибизге бир мечит куруп берели деп. Ушулар ушу мечитти ошолор куруп берди. Эки балабыз. Бул жерде Кыдыр ата олтурган аксакалдардын дээрлик баары атамдын айылдаштары болгондуктан арбагына багыштап Куран окуп батасы берген учурда жан дүйнөм эңширилип кетти. Андан ары айыл кыдырып элеттин маданиятына кызыктым. Кеңеш айылына жүрүп, мына ушундай сонун жасалыштыр бул маданият үйүн. Албетте бул айылдыктардын ушул маданиятка басым жасалганын көрүп турат. Азыр бул жакта жанымда отурган Канат агадан сурайын, Шайыр апалар тобу жөнүндө сурап көрөйүн. Кантип түзүлүп калды? Идея кимден болду? Канча жылдан бери ушул маданият, айылдын маданияттын ушу салым кошуп жүрөсүздөр да? Казбек биринчиден ушул биздин айылга келип, ушул биздин урмат сыйлап келгениңерге биз ыраазычылык билдиребиз. Биз бул Шайыр апалар тобун 2018 жылдан бери 2018 жылы түптөгөнбүз. Ошодон бери ушу Шайыр апалар тобун менен иштеп келе жатабыз. Биз ушу Шайыр апалар тобуна ушул 15 адамды, аялды камтыганбыз. Кайсы ырларга басым жасайсыздар да? Биз эми бул Шайыр апаларда элдик ырларга көбүрөөк басым беребиз. Анан башка топтор бар, аларды эми жаштардыкын эстрада тобунда башка жанрларда беребиз. Бул Шайыр апалар эми апалар деген өзү эле белгизип тургандай, ушул биз элдик ырларга көбүрөөк басым берип жасайбыз. Жакшы. Бүгүн кандайдыр бир конкурска даярдык болот окшойт. Ооба, бизде мына бул таза суу долбоору ишин аяктап, ушуга ачылышына Шайыр апаларды даярдап аткан убагыбызда сиздер келдиңиз. Майрамдык иш-чара болуп Майрамдык Кудай кааласа ушул чоң иш-чараны даярданып атканыбыз. Бул агам дагы ушул жерде иштейт. Бул агайың ушул бизде айыл өкмөттө катчы болуп иштейт. Бирок бул агайдын дагы таланты күчтүү, себеби биз бул экөөбүз Жалал Абадта маданият техникумда 3 жыл бирге окуганбыз. Кудай кааласа ушул айыл өкмөттө дагы ишти бирге алып кетип аткан мезгилибиз. Демек чоң иш-чарага даярданабыздар да. Бул жерде көрбөйлү мына телевизордо. Кудай кааласа макул көрүңүздөр. Казбегиним, анда ушу Шайыр апалардын ырларына кезек берейли. Тыңдаңыздар. Çayırlar dipsiz eşeği
Апалардын ырдап жатканын көрүп, айылдын маданияты бир топ алдыга жылганына ишеним артасың. Маданият үйлөр оңдолуп, калктын калың катмары, элдик ырлар, каада салт, үрп адаттары менен сугарылып жатканын көрүп, айылдык шайыр апаларга бали дейсиң. Сайраган булбул тилимбей, көшүлүп көзгө илинбей. Бул эже үнү Жаш кезек өтөп турбайбы, жадырап жайлап билинбей, жадырап жайлап билинбей. Чечедей болуп кадалар, чыкпайт балге санамдар. Чачымды бубак басалар, картайтпайт мени заманам, картайтпайт мени заманам. Чачымды бубак басалар, картайтпайт мени заманам, картайтпайт мени заманам, картайтпайт мени заманам. Айылдын так ортосунда жайгашкан ушул карапайым элдин оорун колдон жеңилин жерден алып, ак менети менен ушул турмуш тиричилигин өткөрүп, үй бүлөсүн багып келген агабызды мен сиздерге чагылдырып бербесем болбойт. Анткени бул агабыз ушул темир устачылык менен ушул айылдын элдин баардыгын камсыздап келет. Азыр ичкери кирип, кенен майып кылганга аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум. Темирди кызуусунда сок дейт. Ошол ушул бар. Темирди кызуусунда согуш керек. Муздаган эми болбой калат. Өзүң немеңде болбой калат да. Өзүнүн калпындайчы. Ана ошо биздин немебиз. Темир устачылык менен канча жылдан бери аралектенип атасыз? Мен темир устачылык менен 80-жылдан бери. Ошо атам үйрөткөн 80-жылдары. Onda Sapkoz'un çoğun garajı var lan o nemede. Garajda mı? Joyluk getirdi hazır. O şadan beri işleyiz şu. Allah menen hazırlık vakit kanday? Hazırlık vakit gemi murunqa qaragan hazırlıkı vaktan murunqıda iş yok. Murun atları var olatılı. Hoş olatılı. Mala şu akşam bol kımay gelip duratılı. Hazır hem Kıtaylıkında onca oluk emez. Giteli pazarda. Demet çıkardı. Şu ellerin yeşilliğin, atın, şu takalak, ne oturarız. Көбүнчө аттакка даярдайт окшойсуз. Көбүнчө аттакка, анан элдин ушул муктаждыгы, калак, күрөк, сваркалап турабыз. Эртеден кечке бул жерде экенсиздер? Саат 9-дардан 6-га чейин. İşte turabız. Балдар үйрөндү өзүңүздөн? Үйрөндü. Азыр кичинекей балам үйрөндü. Yok ha. Экинчи мына чоң балам. Мына чоң балаңыз. Эгемберде ага эми бул темир устачылык бир жагынан эми бул жактан ысык. Анан муздак темир дегендей бир түйшүгү кандай бул эми? Tüşüğü эми баягы кыштын мусары оорураак. Темир муздак болуп калат. Шартыры неметпейсиң. Мунун ичинде көп турсаң деле бар зак. Егінірак сағат. Ана жайды күні сығырақ болып кетеді. Бәрі тұрмыш шындай екен. Айылдын эми үмүт бар эле сизге келет да. Құда қаласыз келет. Бар эманча-мынча, менен башкасы бирок. Отқа баг бурап түздөгөндөр көбүнчө мага келет да. Сварка, барка. Бир күндө канча аттакка даярдайсыз? Бир күндө 5 ат, 6 ат. Даярдап коесуз. Аттарын алып келсе такалап бересиз. Бул жерде кеңейтейин деген, анан жанагы өзүңүздүн бир шакирттериңизди окутуп үйрөтөйүн деген максаттар барбы? Бар. Чыгып атат балдар, үйрөнүп атат. Атта калабаса да ушу келип, базганына кармаша калып, темирди көрөйүн аба деген балдар бар. Темирди дагы отко ыйлап тапкат кайма? Ыйлап. Ошонун да бир өзүнүн убакыт сааттары болсо керек. Эми ол баягы темирдин баягы составында ошо бирдекени сугарып калсаң темирди. Абоймон ошондо өзүнүн баягы сагызган канат, мынандай анандай деген немелери бар да. Темирди эле бар жол баягындай сугарыш кыйын эми. Темирди дагы аптолго согурасың, сууга согурасың пышык болуш үчүн. Такан муну неден жасап атасыз? Мына 8-дик материал. Сайыздык бул, Кытайдык эмес. 8-дик.
Ушинтип секин эрмектеп согабыз бир атеке катсак дамалабыз. Үйрөнөм деген балдар келсе канча убакытта үйрөнүп кете алат? Эми өзү ол үйрөнүм деген балдар нар жак кызыгуулугунан өзүгө ошого берип иштесе 3-4 бир жумада секин үйрөнүп окшоштуруп калат да. Бир жумада, Жакшы кызыкса. Ара мына мыкты саат орурагына начар таканы немесе болот. Мыкты жасаш кыйын ба? Мага да бир үйрөтүп койсоңуз болмок экен. Эйли, мына şu колдо кандай иштетесиң да? Эртим мына неметип берем. Мына колду мына ушинтип турасың. Ана урап турасың. Кыйын болсо керек, а? Көрсөң? Бага тез иштетсең, ошондо неметип кыласың. Tez. Olman kelет окшойт мен. Окшошу. Ушинтип анан окшошот да. Сен биринчи атканда да. Окшошпой калып, агаман көрдүм, бирок окшоштурган аракет көрсөм да болбой калды. Бузуп алдым окшойт да. Ya buzulbayt. Buzulbayбы? Buzulbayt. Terasa bereyim buzulbayt. Ondan bay bolmalı. Ya tüte otpay. Баягы ар бир кызматтын өзүнүн жана устаты болот дейт. Көп жылдан бери ушу темир устачылык менен алектенип келе жатат. Кудай кааласа. Бали, азамат. Майла баптыр. Жакшы бар. Сизге келик. Баптыр. От сонун болсо да. Эми от ушундай. Толу аймактардын эң алыскы айылына кирсең, мына ушундай шарттагы китепкананы көрүп, албетте ичиң жылышат. Бул жерде эле мына Турдубая Сабира эжекебиздин атына таандык китепкана экен. Киргенде эле мына бул жакта көрүп атасыздар, Исхак Разаков, Рыспай Абдыкадыров, Алатоо дейт. Бул жакта Манас, Эстебес, Семете дегеле ушу кыргызга таандык улуу аттуу баштуу инсандардын китептерин көрүп болот. Ичкериден дагы көрүп көрөлү. Көрүп атасыздар, бул жагы эми чоң эле китепкана. Мына бул жакта орус адабияттары, кыргыз адабияттары дегеле чоң акын жазуучуларга таандык китептер бар экен. Бул жакта эжекебиз менимче бул жерде иштейт. Эжекеден сурап көрөлү. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Атыңыз ким? Инабат. Инабат эжеке, бул жерде мен угушумча айылда китепканада өзгөчө айылдык акын жазуучулар да келип, жаштарга өздөрүнүн ырларын окуп берип, китепканага келүүчүлөрдүн саны көп дейт. Саны көп. Биздин фонддо 8000 китеп бар. Анан балдар китептери, чоңдор үчүн айыл чарба, ар түрдүү бөлүмдөргө бөлүнгөн китептер бар. Анан айыл акындары булар тез келип окуучулар менен, окурмандар менен өздөрүнүн жазган ырларын бөлүшүп кетишет, окуп беришет. Азыр бизге ушул айыл акындары келип балдарга өздөрүнүн жазган ырларын окуп берип жаткан убак эле. Силер убагында келдиңер. Биздин бүгүн окурмандардын келген күнү эле. Абдан сонун экен. Анда мен жанынан таанышып көрөйүн анда, эжеке. Сонун азыр акындарга кирип көрөлү. Бул айылдык жазуучу акындар дейт. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Окуучулар, китеп окуп окшойт. Тоскоол болуп койдум окшойт, а? Жакшы, рахмат. Бул жерге отуруп берейин, Абалар кандайсыздар? Жакшы турабыз. Жакшы отурасыздарбы? Бул жерде китепканада активдүү окурмандар, жазуучулар сиздер окшойсуздар, Ушу биз дайым келип окуп турабыз да, алабыз үйгө алып барып окуйбуз. Ар 2 күндө бирден келип турсак болбойт. Китепти ушу саясаттын дагы, мына кеңеш элдин тарыхы дагы, жана башка маалыматтарды алып турсак болбойт да. Ошон үчүн тез келип турабыз. Мындай окурмандар көп, Досум экөөбүз, Булукам экөөбүз, мына окуучулар да көп келет экен. Күндө эле келсем отурат бир 10-15тен. Жакшы иш. Китеп окуган жакшы да. Алар эми ушул жазуучулук менен бир бөлүшпөсүздөрбү,
Эми мындай да мен кээде айтып жүрөм. Барган жергиле. Ошол мисалы Кыргыздын Чыңгызы менен Алокулу. Чыңгыз эми кара сөз проза. Алокулурдан олар келип биздин айылга келбейт да. Чыгарманын баардыгы суарылган, мектеп окуучуларда окуйт, программада да бар. Бирок ар айылдын, ар райондун, шаардын өзүнүн Алокулу, өзүнүн Чыңгыздары бар. Саңырдай мына бала да Алокулдан күчтүү жазат. Бизден мына иним бизден убагында илгери Тургунбай Эргешев деген абабыз чыккан, Калдыбай, Курбанбай Калдыбаев деген акындар чыккан. Азыр деле көп мына Исматулла Парпиев, Урматбек Исаков, Сагынбай Жунусов, Райымбек мына отурат чый болуп, Амансариев дегендей ушул көп. Бир Абдыкадыр Насиров деген агайыбыз өтүп кетти. Ал 60 жаштан өткөндө 4 китеп чыгарып койду да. 4-5. Тим эле сонун тарыхый болгондо да. Анда бир ырларыңыздан бир бөлүшпөсүздөр. Менен биз дагы китеп издеп калып калыптыр башында да. Мен бир эле кеңешим деп койдум. Ынтымакта жуурулушкан элдердин темеледей тепчип койгон денесин өркүндөй бер, өнүгө бер алгап, дайым жаша менин айылым кеңешим деп койдум. Ушул эле жетишүү болсо керек. Мына өлкөмө берейин. Рахмат. Мен көп жылдан бeri жазам. 1979 жылдан бeri жазам да. Чогулуп жүрөм, бирок китеп кылып чыгара элекмин. Жакында чыгарабыз. Эми туулган жөнүндө бир ырларыма окуп берейин. Бөтөн жерде жүргөндө билинет экен кадырың, көздөн уча саат сайын дороно өскөн адырың. Көк майсан сүйөр чөңү жаткым келет чалкалап, ар кандай суук көздөрдөн тоскум келет калкалап. Жүрсөм дагы алыста алыңды сурап турамын, куштар конуп сайраган талыңды сурап турамын. Жашап жаткан бооруңда элимди сурап турамын, түшүмү кандай болду деп эгиңди сурап турамын. Кабар алып кыштан да караңды сурап турамын, жазында кандай кирди деп тарыңды сурап турамын. Тар деген дайра. Айланайын туулган жер, кымбатсың сен ханымдан, бир болсом деп тилеймин, айрылсам да жарымдан. Рахмат, рахмат. Эми лирикалардан да бир окуп коёюн. Лирикал алдан sonra. Жанагы сезимден чыккан, жүрөктөн чыккан сүйүрларынан деген. Эстен бир кетпей жамалың, жанчылып жүргөн убагым, көңүлдөн бир да өтпөдүң, өссө да жашты курагым. Кусалык кыйнап жанымды бир көрүүгө болдуңдар, болсо да турмуш ар башка жүрөгүмдө өзүң бар. Өзүңө болгон сезимдер дагы эле болсо аппак кар, канчалык ырды жазсам да тагдырдын жолу эми тар. Алтындан кымбат мен үчүн өзүңө жазган ыр калат, жыл өткөн сайын гүл ачып жаздагы жетегери кылат. Рахмат. Ушул биздин айылдын немеси шарты эң жакшы, райондогу областагы шарттан да эң жакшы. Кудай кааласа сен туулган жериң жогору жакта ушу эмгекчил деген айылдан болосуң. Эми биздин айылыбыз кеңири 4 немеден турат, 3 бөлүктөн турат. Айылыбыз ушу кеңеш айылы, эмгекчил айылы, чарбуулуу айылы болуп 3кө бөлүнөбүз. Ушул жерде бөлүнүп ушул жерде жашайбыз. Элибиз ынтымактуу, баардыгыбыз ынтымакта жашайбыз. Бул жерге бат-бат китеп окуганы келип турасыз? Бат-бат ушу айылдык буйлаткага келип китеп окуганы барып анча-мынча келип турамын. Көп эле келем. Жакшы. Рахмат, силерге да ишиңерге ийгилик, ден соолук болсун. Рахмат. Абалар, мына бул мага эң өзгөчөлүгү мына ушул жерде мектеп окуучулары менен, анан карыялар деп коелу, аксакалдар сиздер чогуу биргеликте китеп окуганыңыздар жакты да. Буну башка айылдарга да бөлүш керек го дейм да. Ол туура, себеби мына жаш жетишинчектер айрым немелер боюнча маалыматты ала албай калат да. Ошону биз түшүндүрүп коебуз буларга. Өткөн тарых болобу, азыркы мезгилдеги окуялар болобу түшүндүрүп коебуз. Негизи эле ошол сен суроону туура бердиң. Карыялар менен карлар менен жаштардын ортосунда байланышты күчөтө бериш керек негизи. Өзүнүн элинин, жеринин тарыхын билиш керек да негизи. Тарыхка болгон бир тарбияңыздарды калтырып кетип атасыздар да. Бали? Рахмат. Ак жол бекам. Силерге рахмат, келип ушундай айыл жерин бүткүл кыргыз элине берип атканга рахмат. Чоң рахмат. Ийгилик. Рахмат. Ишиңерге ийгилик, ден соолук болсун. Рахмат. Ак жол.
Ага, бул идея каяктан келди? Ушу айылга бир чакан кылып ачып алыпсыз. Бул идея эми Кудайым берген идея экен да бул дачы. Анан элдерди карасак баары эле өзгөн, Каракулчага ошол жака алып баратат. Анан 1-2 жыл болуп калды ачканыма. Анан баягы бут кийимдерди. Анан жакында эле 2 жыл болду. Анча-мынча элдер угуп элек. Анан уккандар анча-мынча группадан кыйкырып коюшат. Ушундай рекламам бар, телефон номери. Ошодон кыйкырып коюшат. Айылдын группасына. Айылдын группасына. Көбүрөөк кандай бут кийимдерди тигесиз? Же баарын эле оңдой бересизби? Ошо баардыгын эле оңдой беребиз. Кулакчылардын өтүктөрү келет. Анан жазга маал кичинекей лапчикелер келет. Детский, бетский, калош, болош дегендей. Анан масы галош деген. Масы галош, тапан салышым керек ушундай. Иштер болот. Анан жакшы эле болот, Кудайга шүгүр. Анча бардык нерсени деле кыйын болот, оңой болот дегендей. Анан жип үзүлөт, ийне үзүлөт. Ушундай элдерге тигип берсең оңой көрүнөт, анан колгон келген кыйын да. Бир күндө канча өтүк тигесиз? Бир күндө оңдоп түзөсүз? Бир күндө 3-4 өтүк тигебиз. 3-4 өтүк мындай. Дакансы отурсам бир 4 саат, 5 саат отурам, бели ооруп калат мына кичинекей тыккан жер. Башка жерде деле ушууда. Башка жерге барсаң деле ушундай жумуш. Оңой жумуш жок. Жокен ага, бул жакты негизи айылдыктар Жокен дешет. Өзүнүн аты Зарлыбек, Зарыпбек. Зарыпбек. Агабыз ушул айылдын мынау чакан бөлмөдө турасы 1,5 узуну 2 метр болгон корголдой эле. Ошондой эле. Чакан кийимдерин оңдоп берет, чындыгында. Өзгөчө карман десек болот айыл. Жокен ага, мынауга менимче өтүктү кийгиз алып такаларын кагат окшойсуз. Кагабыз, азыр өтүк кагабыз, азыр мына кичине жер калды. Анан кагып коюп анан не кылабыз? Өтүк кагабыз ага чымык. Азыр өтүкүн кагат окшойсуз. Өтүктү мугун кагабыз азыр. Канча сомго кагып бересиз ошондо? Өтүктүбү? Өтүктү өзү такасы 150 сомдон 300 сомго чейин болот. 300 сомду мада эле сыра эле бербейт, эртең бүрсүгүн дешет. Ушундай айылдач бат эле бербей койбойт. Айылда ушундай дең. Айылдан же болбосо пособиядан деле оңдоп бере берет. Жок, ошондой боло берет. Пособияга деп коюшат, айыл дейм. Кийин сурап барганда беришет. Кээрки элдер бар, берет, Кудайга шүгүр. Кээркилер калып деле кете берет. Уялганда бере берет десеңиз. Уялганда беришет. Жокен ага, эми могул жерде мен бир нерсени айткым келип атат да, ошол өтүк оңдоп олтуруп, бир башка чет өлкөгө кетейин деген бир миграциянын азыр агымы күчөп баратпайбы? Ошол жака бир кетип калайын деген ойлор болбодубу? Ойлор болду. Кышта мал карап, атам менен апамы карап ушинтип жүрөбүз. Анан айылда эң кичине баласы менен чакырып атышат, Россияга кел, тиги бу деп. Эми айылда болот, Кудайга шүгүр. Жетет да. Тапса болобу экен негизи? Тапса болот. Анан не болуп кетет ал, кандай десем. Бул жерге күнүнө тиргиликте кирип кетет да. Болбой калды дегенде кыштын күнү 800 сомго чейин иштейм. Болбой калды дегендечи. Жок дегенде 500 сом. Күнүнө. Анан болбой калды деген жок, жазындасы жок. 3-4 эле ай да. Анан мына өтүктү кечинде бирөөнүкү алып келдим, тапаны бастым да. Муну акчанчы, мына коончу башка. Мынаны тигип, анан муналарын тигип ушул өтүк 300 сомго бүттү шериги муну. 300 сом болду да. Бул ачак өтүк экен а? Көп болуптур. Мына аяк кургап калыптыр да, бул жакы өзүм жууп, кичине тазалап, анан көп жыл болгон окшойт. Кургатып, буну бастым да, мына өтүктүчү мындан жамап. Анан 300 сом болду. Азыр өтүк алыш кыйын. Өтүктөр 1,5 миң, 2 миң Өзбекстанский жеткөн эле. Кандай өтүктөр, ар кыл өтүктөр бар да. Анан мынау баягы кыргыздар айтпайбы, самеденка да. Самеденка өтүктөр. Болот акырын. Кудайга шүгүр. Чыктым жагабы деп. Канча уул кызыңыз бар эми? 2 кыз, 1 уулум бар. Эң чоң кызым 2-де окуйт, балам 0 айда. Анан кичинекей
болду алей дегендей. Жакшы. Мынанын такасы сәл бош да, ушуну пышытып кой ака дегенден пышытабыз. Ийнелер ушундай. Мыктары. Бул өтүктөрдү улакка минип кийишет да, эми? Улакка, малкалга ушундай. Мал жандыкка. Мал жандыкка. Болот кудай шүрөт. Алдыда кандай максаттар бар? Эми бул өтүк оңдоо эле эмес, бул ат жабдыктарды, башкаларды дагы тиге аласызбы азыр эми? Ооба, туура айттыңыз, жакшы суроо болду. Ону тигебиз колдон келсе, Кудай кааласа колдон келет. Анан буга машина керек. Анан чаканыраак, мына кичинекей да батпайт. Чоңураак не салсам деп атам. Кичине устаканач. Ал чаканыраак, мына чаканга батпайт. Эки адам зор батат. Кыштын күнү жулу, үстү камыш, тапканбыз жулу. Анан ого машина алыш керек, бир 40 000 кетет чоң машинагачы. Вот жаз тигесиң, басма айыл, жүгөн, ушундайга кетет. Жүгөндү анча-анча жерин ушуной тигесиң кол менен. Анан токумдарды ошо машина жакшы да, эми машина техниканын иши техникада турган. Буюрса, ат жабдыктарындагы ошо тигендеги максаттар бар экен да. Кудай кааласа тигебиз. Пайпак, атка пайпак, ошо кыштын күнү ошо аттын басма айылы, пайпагы, ошого окшогондор келет да, бүгөндөр үзүлүп келет. Чындыгында ушундай чакан бөлмөдө эмес, айыл өкмөт тараптанбы же болбосо бир өзгөчө спонсорлор тарабынан ушундай өнөрлөрдү чогултуп бир чоңураак бир имарат салып туруп, ошол жерге бир жайгаштырып койсо, балким дагы бир жаш муундар, келечек муундар ушундай өзгөчө бир өнөргө ээ болуп калабы деген ойго келесиң да. Жокен аганы көрүп аябай сыймыктанып атам, ушул айылдын баардыгы бул жакка келет экен. Амантип өтүктөрдү оңдоп дегендей. Бали, азаматсыз. Рахмат. Сиздин ишиңизге тоскоол болбойн анда. Мен барайын. Рахмат. Чоң рахмат. Болуптур. Айылыңыздар болуп туруңуздар. Чоң рахмат, куш келипсиздер. Биздин айылга. Рахмат. Кайсыл айылга барбагың, негизи айылдын жашоосу, бүгүнкү күндө эмне менен тиричилик кылып атат, ошосун көрүп, бир чети мындай айылдын патриот инсандар болот го, ушул айылдан чыкпастан, ушул айылдын жашоосуна, тиричилигине, негизи социалдык, экономикалык жактан ушул өзүнүн салымын кошуп, ушул айылыма деген инсандарды көрүп, аябай конбой койбойсуң. Бул айылдагы ушул өнүгүүгө бет алган айылдардын бири болду. Карагулжа району Кеңеш айылы. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Менин айылым көрсөтсө, сиздер менен Казыбек Мамасов болдум. Аман болуңуздар.